Саламатсыңарбы урматтуу биздин катталуучулар, биздин жалпы эле YouTube көрүүчүлөр. Мен бүгүн дагы бир чакан пайдалуу кеңеш жөнүндө маалымат бергим келип атат. Анткени бул уул сүт же болбосо эжигей бышыруу боюнча да кандай жол менен кантип бышырабыз. Эми көбү деле билет чыгар, балким арасында билбегендер да көп. Ошон үчүн мен маалымат берип өтөйүн. Алгач мына ушул уйдун жаңы туулгандан кийинки уул сүтүн саап келебиз. Андан кийин аны мына ушундай кылып чакан идишке сүзүп алабыз. Акырындан куюп алгандан кийин аны мынтип маани беришиңиз керек. Бул жердеги чоң идиштин ичинде суу болот. Суу кайнаганда буу болот. Анан буудан эжигей бышат. Андан секин жаттап салып алабыз. Болду, мына ушундай түрдө жылуулукту көтөрөбүз. Плита иштеп баштайт. Андан кийин акырындан быша берет. Мына достор, биздин эжигей койгондон кийин 20 мүнөттөн кийин бышып даяр болду. Мына ошентип биздин эжигей дагы даяр болуп калды. Мындай кылып алып жей беребиз. Бул эми баягы катуу түрдөгү эжигей. Адатта биз жөн эле сүттүн өзүн куюп бышырганда ал жумшак анан башкачараак болот. Бирок бул баягындай сырга окшотуп тиштеп жей турган көрүнүшү мармеладдын көрүнүшүндө да. Пайдалуу кеңеш. Досторуңуздарга бөлүшсөңүздөр болот. Жаңы уyu туугандарга берсеңиздер болот. Кыскасы жакшы нерсе. Эртең менен тамактанганда кошо жесеңиздер.